биринчи таасирди бузушат. Соода кылгандардын кылыгы талкуу жаратты. Бишкектеги Жалгичи районунда унааны 13 жаштагы кыз башкарып жүргөн. Бишкектеги номер 2-төрөтүүндө клуб табылганы айтылган видео тарады. Тазалыктын сабалган жумушчусуна акчалай жардам көрсөтүштү. Өзбекстандан келген Пияз Кыргызстанга киргизилген жок. Журналистке кол көтөргөн жаран коомчулуктан кечирим сурады. Кечирим сурайм сенин алдында пендешик болуп кетти. Социалдык тармактардын колдонуучусу чек ара өткөрмө пунктуна тартылган видео менен бөлүштү. Анда сим карталарды саткан жигиттер тартылган. Видеонун авторунун айтымында алардын тартипсиз жүрүм туруму чет элден келген коноктордун өлкө тууралуу биринчи таасирин бузат. Бишкектеги Жалгичи районунда унааны 13 жаштагы кыз башкарып жүргөн. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы номер 2-төрөтүүнүн палаталарынын биринде тартылган делген видео тарады. Видео жөнөткөн жарандын айтымында палатанын ичинен клуб табылган. Бейтаптар медициналык мекеменин санитардык абалына тынчсызданып, тиешелүү органдардан бул жагдайга көңүл бурууну өтүнүшүүдө. Ош тазалык ишканасынын сабалган жумушчусуна акчалай жардам берилди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы кабарлады. Маалымдалгандай, мэрдин орун басары Масуда Айдарбекова жана Ош шаардык аялдар кеңешинин төрайымы Атургүл Кожоева кызматтык милдетин аткарып жатып кул салууга кабылган Ош тазалык муниципалдык ишканасынын жумушчусу Карачач Укеевадан кабар алышты. Жолугушууда вице-мэр Укееванын ден соолугун сурап, ага акчалай жардам, санаторийде дарыланууга жолдомо сертификаты тапшырылды. Эске салсак, 1-августтун таңында көчө шыпырып жаткан тазалыкчыга кол салуу болгон. Милиция тарабынан жумушчуну сабоого шектүү кармалган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. 5-август күнү бизде иш убактысында бир аз түшүнбөстүк болуп, Жээнбай байке менен чурчата болуп кеттиле. Ошондуктан өз күнөөмдү мойнума алып, Жээнбай байкеден кечирим сурайм кыргыз элинин алдында пендешик болуп кетти. Асыл калтырып койдум, өзүңүз эле жол кечирип УТРга кызматкерин сабаган адам расмий кечирим сурады. Интернетке улуттук теле радио берүү корпорациясынын кызматкерине денеге залал келтирүү окуясы учурунда камерага тартылып алынган адамдын видео кайрылуусу чыкты. Видеодо кармалган адам окуя үчүн өкүнүп кечирим сурады. Кечирим сурайм, кечиресиз. Мени УТРга кызматкери сабады. Кечиресиз дейт ал видеодо күнөөсүн мойнуна алып, жабырлануучуга түз кайрылып. Эскерте кетсек, укук коргоо органдары мурда УТРга кызматкеринин сабалышы боюнча тергөө баштаган. Учурда зарыл болгон процессуалдык кадамдар жүрүп жатат. Жалал-Абад облусундагы Кеңсай автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда Өзбекстандан ташылып келген 24,9 тонна пиязга мамлекеттик фитосанитардык көзөмөл жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө жүктүн таңгагында Евразия экономикалык бирлигинин фитосанитардык талаптарына ылайык милдеттүү маркировка жок экени аныкталды. Ушундан улам жүктү Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берилген жок. Пияз экспорттоочу тарапка кайра кайтарылып, көзөмөл иштери күчөтүлгөн тартипте улантылып жатканы маалымдалды. Ак туз кыдыртмасында өзгөчө Корголт Жараш аймагында мыйзамсыз эндура менен жайыт жерлери тебелеп жүргөн жеринен бүгүн кармалып протокол түзүлүүдө. Жана андан тышкары дагы мындан ары кирбе деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп берилди.
Умра ибадаты башталды туугандар. 14 август Бишкек $1200 тамак ашы бардык ичинде, Ош $1150 бардык ичинде. Içinde Kızıl Deniz'e sayakat, tamak aşı, жатаканасы, өзгөчө биз сабак менен, ибадаттын ордун үйрөтүү менен күн сайын баяндар, суроо жооптор менен болот. Келип жазылыңыздар. Комфорт шарттар, эконом баада арзан кызмат кылып беребиз. Келиңиздер иншалла, жазылыңыздар. Келе бересиздер. Орундар чектелүү. Мына акция ба, жаңы сезонда акция менен баштайлы дедик. Алгачкы 25 орунга. 25 орундан кийин ушул элдин сценасында кылып, сценага чыгарабыз, ага чейин. Келиңиздер, жазылыңыздар, иншалла кызматта өзүбүз.